Согуштун тутанышына алып келген каарданган чатактуу жердин чок ортосундагы тынч көлөкөлүү Самиранын бакчасы оазис сыяктуу сезилет. Самира жана анын жолдошу Адель ушул жерде ондогон жылдар бою жашап келишет. 1948-жылы Израилдин көз карансыздыгы үчүн болгон согуш учурунда экөөнүн тең үй бүлөсү Иерусалимдин батышындагы үйлөрүнөн куулган. Израилдин мыйзамдарына ылайык алар үй бүлөлөрүн кайтарып ала алышпайт. Биздин бул үйдө жашаган эң бактылуу учурубуз аягына чыгып жаткандай. Экинчи жолу биз качкын болорубузду сезип жатабыз. Бүгүн тынч. Бирок Шейх Жарахтагы бул көчөдөгү 28 үй бүлөнү көчүрүү коркунучу бар. Жолдун арка өзүндөгү үйдү 10 жыл мурун көчүп келгендер тартып алган. Израиль мыйзам көчүп келгендерди колдоорун, жөөттөр бул жерге Израиль пайда боло электе эле ийгилик кылышканын, жана алар бул жерди кайра кайтарып алууну гана көздөп жатышканын айтууда. Биз мыйзамды жана тартипти сактаган өлкөбүз. Андыктан бул үй бүлөлөр ижара акысын төлөбөгөндүктөрү үчүн үйдөн чыгарылат. Израиль соту менимче убагында аларга туура эле берген. Андыктан бизде мүлк талаш тартыштары бар, бирок муну саясатташтырып жатышат. Рамазан айында жаңжал чыкты. Ондогон жылдарга созулган талаш тартыш зордук зомбулукка айланды. Алякса мечитине жакын жерде дагы көп зомбулуктар орун алды. Иерусалим өрттөнүп жаткандай туюлду. Хамас кошулуп шаарды көздөй ракеталар аткыланды. Алар биз силерди коргоп жатабыз деп билдиришти. Согуш токтогондо Иерусалимдеги палестиналыктар Хамастын жеңиши катары баалашып майрамдашты. Иерусалимдин эски шаарынын тегерегиндеги арабтардын кварталдарындагы үйлөргө көчүп келген жөөттөрдүн кайтып келүүсү ондогон жылдардан бери уланып келе жатат. Ал 1990-жылдары Силван шаарында башталып, эми көпчүлүктүн көңүлү Шейх Жарахка бурулган. Мунун баары эмнеге деген суроо жаралат. Азыр эски шаардын курчоосун көрүп турабыз. Даниэль Зейдеман 30 жылдан бери ушул процесстин картасын түзүп келет. Ошол жерде жашаган палестиналыктарды көчүрүп, алардын ордуна Библияга таянып көчүп келген жөөттөрдү жайгаштырууга бирдиктүү аракет көрүлүп келет. Мына ушундай болуп жатат. Храм тоосу, Шейх Жаррах ыйык жайлары, зордук зомбулуктун себепкери болушу кокустан эмес. Адель менен Самираны үйдөн 1-августта чыгып кеткиле деп коркутушкан. Алар 47 жылдан бери чогуу жашаган үйүн жана бакчасын сактап калууга же жоготуп алууга 1-2 ай эле калды. Алардын абалы кармаштан кийин деле мурдагыдай опурталдуу бойдон калууда.